Саламатсыздар достор, биз бүгүн сиздер менен бөлчөктөрдү көбөйтүү деген темада видео сабак жасайбыз. Бөлчөктөрдү көбөйтүп жатканда кантип көбөйтөбүз? Эгерде кыскартыла турган деген бул сан менен бул сан экөө бирдей санга бөлүнсө, сандар жок болсо, то есть булар бирдей санга бөлүнбөсө, анда биз алымына бөлүмүнө көбөйтөбүз. Башкача айтканда 2-ге 3-тү көбөйтөбүз. 5-ке 7-ни көбөйтөбүз. Бул жерден 3 менен 5 кыскартылат. Башкача айтканда бирдей санга бөлүнүш керек кыскарыш үчүн. Андан кийинки 3 менен 11 кыскарбайт, 4 менен 5 кыскарбайт. Анда 3-кө 5-ти көбөйтөбүз, 4-кө 11-ди көбөйтөбүз. Бул жерде 5 менен 6 кыскарбайт, 4 менен 19 кыскарбайт. Анда 4-кө 6-ны, 5-ке 19-ду көбөйтөбүз. Так, 50, 45, 95. Бул жерде 2 менен 7 кыскарбайт, 11 менен 9 кыскарбайт. Анда 2-ге 11-ди көбөйтөбүз, 9-га 7-ни көбөйтөбүз. Бул кыскартылбай турган сандар менен болгон бөлчөктөр. Ал эми кыскартканда кантип кыскартабыз? Бул жерде бизде 5 менен 13 кыскарбайт. Башка түстөгүн алайын. 5 менен 13 кыскарбайт. Ал эми 7 менен 7 экөө тең 7-ге бөлүнөт. Анда биз 7-ге бөлүп коебуз. 7-ни 7-ге бөлөбүз 1. Бул 7-ни 7-ге бөлөбүз 1. Анда 5-ти эми 1-ге көбөйтөбүз. Бул жерден 4 менен 4 кыскарат, 5 менен 2 кыскарбайт. Экөө 4-кө кыскарат, анда 4-тү 4-кө бөлөбүз 1, 4-тү 4-кө бөлөбүз 1. Анда 1-ди 2-ге көбөйтөбүз, 5-ти 1-ге көбөйтөбүз. Бул жерде 6 менен 17 кыскарбайт, башкача айтканда бирдей санга бөлүнбөйт. Ал эми 15 менен 25 экөө тең 5-ке бөлүнөт. Анда 5-ке бөлүп коебуз. 15-ти 5-ке бөлөбүз 3, 25-ти 5-ке бөлөбүз 5. Эми 6-ны 3-кө көбөйтөбүз. 5-ти 17-ге көбөйтөбүз. 35, 85. Бул жерден 7 менен 29 кыскарбайт. Ал эми 36 менен 24 12-ге кыскарат. 24 менен 36 башка сандарга да бөлүнөт. Мисал үчүн 4-кө бөлүнөт, 6-га бөлүнөт. Бирок биз бул сандардын арасынан эң чоңун тандап алышыбыз керек. Жообубуз туура болуш үчүн. Демек, 24-тү 12-ге бөлөбүз 2, 36-ны 12-ге бөлөбүз 3. Анда 2-ни 7-ге көбөйтөбүз, 29-ту 3-кө көбөйтөбүз. Так, 7, 6, 8.
Ал эми бөлчөктөрдү сандарга бүтүн сандарга көбөйткөндө кантип көбөйтөбүз? Анда эгерде биздин бөлүмүбүз жок болсо, бөлүмүнө 1 жазып алганга болот. Башкача айтканда, бөлүмү дайыма бизде 1 болот. Муну ушундай карай турган болсок, анда 5 менен 8'di кыскарабы жокпу биринчи текшеришибиз керек. Демек, бул сан менен бөлүмү кыскарабы жокпу текшеришибиз керек. Эгерде кыскарбаса, анда биз 5'ти 3кө көбөйтүп коебуз. Демек, 5 менен 8 кыскарбайт бул жерде. Анда сразу 3кө 5'ти көбөйтөбүз. Ал эми бөлүмүнө 8 өзү жазылат. Бул жерде дагы 2 менен 15 кыскарбайт. Анда 7'ге 2'ни көбөйтөбүз, бөлүмүнө 15 өзү жазылат. Бул жерде 3 менен 7 кыскарбайт. Анда 2'ни 7'ге көбөйтөбүз, бөлүмүнө 3 өзү жазылат. Бул жерде 2 менен 3 кыскарбайт. Анда 1'ди 3кө көбөйтөбүз, бөлүмүнө 2 өзү жазылат. Эми бул сандар менен бөлүмдөрү кыскара турган учурларда 4 менен 8 кыскарат, анда кыскартабыз. 2 тең 4кө бөлүнөт, анда биз 4кө бөлүп коебуз. 8'di 4кө бөлөбүз 2, 4'tү 4кө бөлөбүз 1. Анда 1'di 2ге көбөйтөбүз, анан 1ге бөлөбүз. 1'di 2ге көбөйтсөк 2, 1ге бөлсөк кайра 2 чыгат. Же болбосо, эгерде бөлүмү 1 боло турган болсо, бул жактагы сандын өзүн жазып койсок болот. Бул жерде дагы 15 менен 5 2 тең 5ке бөлүнөт. 15'ti 5ке бөлөбүз 3, 5'ti 5ке бөлөбүз 1. Анда 3'tү 2ге көбөйтөбүз, бөлүмүндө 1 болот. 6. Бул жерден дагы 8 менен 24 2 тең 8ге бөлүнөт. 8'di 8ге бөлөбүз 1, 24'tү 8ге бөлөбүз 3. Анда 1'di 3кө көбөйтөбүз, бөлүмүнө 1 жазылат. Бул жерден 12 менен 3 2 тең 3кө бөлүнөт. 12'ni 3кө бөлөбүз 4, 3'tү 3кө бөлөбүз 1. 4'tү 2ге көбөйтүп 1ге бөлөбүз. Ал эми аралаш бөлчөктөрдү көбөйткөндө кантип көбөйтөбүз? Аралаш бөлчөктөрдү биринчи бруш бөлчөккө айландырып алабыз. Ал үчүн 1'di 5ке көбөйтүп 3'tү кошобуз. Бөлүмүнө 5 өзү жазылат. Көбөйтөбүз. Кайра эле 3'tү 4кө көбөйтөбүз. Бул 3'tү кошобуз. Бөлүмүнө 4 өзү жазылат. Анда 1'di 5ке көбөйтсөк 5, 3'tү кошсок 8. Бул жерде 3'tү 4кө көбөйтсөк 12, 3'tү кошсок 15. Эми бул жерден кыскара тургандар 5 менен 15'ti карайбыз. Экөө кыскарат. Башкача айтканда 5ке бөлүнөт. 5ке бөлүп коебуз. 5'ti 5ке бөлөбүз 1, 15'ti 5ке бөлөбүз 3. 8 менен 4 экөө 4кө кыскарат. Анда 4'tү 4кө бөлөбүз 1, 8'di 4кө бөлөбүз 2. Эми 2 менен 3'tү көбөйтөбүз. 1 менен 1'di көбөйтөбүз.
2'ni 3'e koysak 6, 1'e bölsek kayra 6 çıgat. Demek cevabı bütün 6 gün. Bu yerde dağı 1'di 4'e koyuyoruz. 3'tü koşuyoruz. Bölümüne 4 özü yazılat. 1'di 7'e koyuyoruz. 5'ti koşuyoruz. Bölümüne 7 özü yazılat. 1'di 4'e koysak 4, 3'tü koşsak 7. Bölümüne 4 yazıldı. 1'di 7'ye koysak 7, 5'ti koşsak 12. Bölümüne 7 yazıldı. Bu yerden 7 menen 7 kıskarat. 7'ge. 7'ni 7'ge bölüyoruz 1. Bu 7'ni 7'ge bölüyoruz 1. 4 menen 12 kıskarat. 4'ge. 12'ni 4'ge bölüyoruz 3. 4'tü 4'ge bölüyoruz 1. Emi 1'di 3'ge koyuyoruz. 1'di 1'ge koyup bölümüne yazarız. Anda 1'di 3'ge koysak 3. 1'ge bölsek kayra 3 gelip çıkat.